Силер мисалы бир күндө 1 тонна жаксаңар атмосферада 100 килограмм, 200 килограммга чейин булгоочу заттарды чыгарасыздар да. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Баткен шаарында булгоочу заттарды атмосферага чыгарууну жүзөгө ашыруу жана аймактагы таштанды жайларынын абалын текшеришти. Баткен шаарындагы көмүр менен жылытылган социалдык мекемелердин отказандарында чаң, газ тазалоочу орнотмолору жок иштегендиги аныкталып, жеринде министрликтин адистери тарабынан келе жаткан жылытуу мезгилине карата фильтрлерди орнотуу керектиги эскертилди. Биз ушул атайын фильтр коюлат экенин мен билбептирмин. Бирок бизге ошол шаардык билим берүү тарабынан ушундай коюш керек деп айтып, же бир жардамдар керек болгондо мен сурап айтып, ошонун аркасынан жүрүшкөнмакмын да. Азыр эми буюрса ошо шаардык билим берүү бөлүмү менен биргеликте иш алып барабыз деген ойдомун. Кат жолдоп, ошонун бир финансовый маселелерин чечүү менен бир иш аракет кылабыз деген ойдомун да. Текшерүүнүн алкагында Баткен шаарындагы таштанды жайларынын абалы менен таанышуу иштери жүргүзүлдү. Шаардын четиндеги таштанды талаасынын башаламан жайгашуусу, аймактын курчалбагандыгы, айлана чөйрөнү коргоо мыйзамдарынын талаптарынын сакталбагандыгы аныкталды. Ал маселе жергиликтүү башкаруу органдары тарабынан эске алынып, маселени жакынкы аралыкта чечүүгө убада беришти. Негизи талапка жооп берген тосулуш керек, видео байкоолор болуш керек. Бул боюнча биз 2023-жылы проект жазганбыз. Проекттин негизинде ушул 11 миллион долларлык проект жазылган берди. Проект жактырылып, аризге өткөн. Азыркы күндө ушул каржылоо маселесинде эле турат. Баткен шаарындагы абаны булгаган жеке менчик ишканаларда жок эмес. Атап айтсак, коомдук мончолор күн сайын иштеп, түрдүү күйүүчү заттарды колдонушат. Алардын баары абаны булгап, айлана чөйрөгө зыянын тийгизип, адам өмүрүнө коркунуч жаратат. Бирок жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өкүлдөрү жеке жактарды текшерүүгө мораторий киргенине байланыштуу адамдардан кайрылуу болмоюнча чара көрө албастыгын билдиришти. Ооба, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын президентинин ишкердик субъектилерге текшерүүгө убактылуу мораторий жарыяланган. Ошого байланыштуу бизде пландык текшерүүлөр чектелген да. Башкача айтканда биз мурда планга киргизип текшерүү кирчик да. Бүгүнкү күндө биз жеке жарандардын же мамлекеттик органдардын арыздарынын негизинде Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин макулдугу менен текшерүүгө кире алабыз. Экологтордун айтымында 1 тонна көмүр жагылса, андан 200 килограмм зыяндуу зат чыгып, абаны булгайт. Бул адамдын дем алуу органдарына олуттуу зыян алып келет. Мындан улам текшерүүнүн жүрүшүндө бир катар мекеме ишканаларга эскертүүлөр берилди. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.